Башка саясатчыны колдосун макул. Бирок мекен чегара маселесине баарыбыз бир муштумдай түйүлбөсөк, талап кылбасак, ошого көңүл бурбасак бул маселе чечилбейт достор. Баткен облусунун ичинде Тажик Республикасынын Варк деген аймагы бар. Ал жерде азыр 50 миңден ашык население бар. Анын бери жанында Аксай айылы бар. Аксай айылында кичинекей болуп туруп ал 3кө бөлүнөт. Бакай участкасы бар, анын Капчыгай деп коет. Капчыгайдын бери жагында Таңги деген жер бар. Ошол жерде 30-40 гектар жерде мына бизде турган анклав өзүнүн эмесин чоңойтуп атат. Территориясынчы белгисиз себептер менен Баткен облусу менен Согди облусунун, Тажик Республикасынын Согди облусунун өзүнүн мурдагы жетекчилеринин ортосунда мындай келишим бар экен да. Бул чегара делимитация, демаркация болмоюнча 200 метр, 300 метр жерлерге чейин курулуш иштерин жүргүзбөө, мондай баскынчылык кылбоо, ушуга окшогон жерлер болуп атат. Ошол договорду эске салып, делимитация, демаркация бүтмөйүнчө эскертип туруп, тажиктерге дипломатичный отуруп облус жетекчилери айтып туруп, түшүндүрүп, маселени жеринде коюп туруп, тажиктерди пока делимитация бүтмөйүнчө чыгарып туруш керек. Бизге улуттук коопсуздук, мамлекеттик коопсуздугу, мамлекеттин бүтүндүгү маанилүү. Ошон үчүн биз бул жерде турабыз. Чегара чыгата анализ дегенде бул жерден политический оюндар болуп аткан деген ой кетип атат. Ошол. Ал жерге биз жакын 1 ай болуп калды, жакын арада барып көрүп келдик. Ошо эки жергиликтүү тургун элдерине ыраазычылык билдирет, Баткен эли баатыр эл. Себеби ошол элдин күчү менен кармалып турат да. Эң негизги талабыбыз ошол жанагы чукул мына митингге чыгышыбызга себеп болгон ошол Аксайдагы жанагы Тажикстан тараптын ошо жайыт жерибизди мындай техникаларын алып келип, ээлеп бизден нарядты ал жерден алып койгон болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн аскерлерин киргизип атат. Ушул боюнча ошону кайра ордуна келтирсин. Экинчиси көк таштагы жана көчөт тиккен жерлерге. Булар акырын соймолоп келе берет экен да, экспансиялык саясат. Ошол тигип койгон көчөттөрүн кайра алсын. Үчүнчүсү биздин мамлекетибиз 1991-жылдагы чегаралардын туруш турпаты кандай болгон болсо, биз көз карандысыздык калган убакта ошол калыпты статус-квону сактап калганга аракет кылсын. Реакциясы мана бүгүнкү өзүңүздөр көрүп отурасыздар. 40 чегара коомдук бирикмеси, анан ушул мына бүгүнкү күнү көчөт деген маселе болуп атат да. 11 февралда эгип көчөттөрдү 12 февралда алдырганбыз. Азыркы кезде 13 февралда ошол эле аймакта бирок чегара кеземетип жүргөн тропа деп коебуз. Ошо тропанын ар жагында тажик тарапта 30-40 метр аралыкта эгип салган. Бул маселени дагы сүйлөшүү негизинде, дипломатиялык негизинде чечилет деп ишенем. Эмнегенде хозяйственный бытовой маселени жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү же болбосо госрегистрлер тарабынан жүргүзүлөт. Бул жерде дагы көп түшүнбөстөр болуп атат. Баягы биздин мындай жерлер тияк өтүп кетти, анан эмелер калып кетти, сатылып кетти деген бул маалыматтар туура эмес. Бизде тийиштүү, биз айтканда тийиштүү документтердин картографиялык жерге жайгаштыруу, ошо документтердин негизинде гана биз ошону менен иштейбиз. Бул жерден анан баягы жерди яка сатып үйдө, яка сатып үйдө деген мындай маалымат туура эмес. Себеби ал жерди сатканга эч кандай жок. Биз ушу сүйлөшүүдө болбосун. Ушу биз Кыргызстандын кызыкчылыгын дайыма жогору коюп келебиз. Кыргызстандын 1 метр да жерибиз бербейли, тигилерине 1 метр албай өзүбүздүн эмебизди сактап калалы деген ушундай принцип бар.